ошол биздин жаш кыздарыбыз, келиндер өзгөчө ошол той үлпөт тоюнда ачык кийим кийинбесе, себеби ал жерге канча биздин аксакалдарыбыз бүт айылдан ар бир үй бүлөнүн айылда туугандары бар, аксакал, ата эне, чоң эне, чоң аталары бар. Ошолордун баары келип келинни көрөлү, күйөө баланы көрөлү деп баягы кыргыздын салты да ошентип тойго келишет. Бирок бул сиздин пикириңиз Кыргызстандын жанагы светтик түзүлүшүнө каршы келет, аялдардын укугуна каршы келет. Эмнеге биз аялдарды тыйышыбыз керек? Алар каалагандай кийинет деген пикирлерди пайда кылды. Буга сиздин жообуңуз кандай болот? Туура, биз азыр светтик өлкөбүз, бирок ошол эле кезде биз өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды, улуттук баалуулуктарыбызды, 3000 жылдык тарыхы бар ошо маданиятыбызды, нарт населдерибизди ушу балдарга, бизге, муундарга берип, ушуларга канына сиңдирип кетчү бул биздин ар бир чоң муундун бул милдети катары, парзы катары сезем да. Эгерде биз ушул мына акыркы ушул биз эгемендүүлүк алгандан бери тарбия жагына абдан аз маани берип жатабыз да. Ушул тарбия адеп ахлактык нормаларга ушул эми бирок ошол тарбиялык жактан мурда дагы аялдардын укугу тууралуу айтып атпайлыбы? Аялдардын укугун коргогон айрым активисттер айтып атат да. Депутат Махабат Мавлянова ушул аялдардын кандай кийинишин тескеген, аялдарга мындай эркин кийинүүгө тыюу салган мыйзам жазат экен деген дагы пикирлер тарап кетти да. Буга кандай жооп айтасыз? Бул эч кандай мыйзам долбоор эмес, бул эч кандай жогорку кеңештин токтом долбоору эмес. Бул жөн гана жөнөкөй жаран катары эле өзүмдүн ошол социалдык ошол түйүндөрдө өзүмдүн ой пикиримди, кеп кеңешимди улуу катары берип кеттим. Бул эч кандай жанагы сиз айткандай укуктук ченемдик актыларга эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбейт. Бул эми баягы кепти дагы, кеңешти дагы укканга айт, сууну сиңген жерге куй дегендей эле эми кээ бирөө туура кабыл алат, кээ бирөө туура эмес кабыл алат. Бул жерде эч кандай таңгуулаган эчтеке жок. Сиздин оюңузча ошол ачык кийингиси келген келиндер, жаш кыздар эмне кылышы керек? Эми мен жогоруда айткандай эле ошо ачык кийингенди каалагандар кие берсин. Эгерде ушул кеп кеңешти туура кабыл алгандар ушул улуттук баалуулуктарды сактап, улантып, өнүктүрөбүз дегендер ушу өздөрү бир жакшы бир жүрөгүн сактап коет деген ойдомун. Сиздин ошол пикириңизге реакция кылгандардын ичинде ошо мамлекеттик кызматкерлер дагы болду. Алардын ичинде мына Бишкек мэринин кеңешчиси Гүлия Алмамбетова абдан бир кескин түрдө пикир жазып, талкууга түштү. Бул тууралуу кандай жооп айтар элеңиз? Жалпысынан мэриянын жумуш боюнча, Бишкек шаарында аткарылган иштер боюнча айтсам, Айдыз Суракматовдун, Балбак Төлөбаевдин жалпы командасынын жумушу абдан жакшы болуп атат. Креативдүү бир иш-чара алып барып, мына өзүбүз да күбө болуп атабыз. Жакшы иш алып баратат. Мына ошонун командасы Гүлия Алмамбетова бар экен. Мен ал кызды мындай Айдыз катары угуп жүргөмүн. Мен ойлойм, абдан жакшы ушул шаардын өнүгүшүнө жардам берип атыптыр. Бул эмоцияга алдырып койгон болушат деп ойлойм да. Бийликтин жогорку бутагынын өкүлүсүз. Сизге акарат келтирген, сизге кемсинткен сөз айткан мамлекеттик кызматкер жумушунан кетиши керек деп ойлойсузбу? Мен ойлойм, биздин Бишкек шаарыбызга мэрге ушул чоң бир салымын кошуп аткан болсо, жакшы адис болсо, бир ушул эмоция алдырган бир сөз үчүн мындай жакшы күчтүү адис болсо кетиштин кереги жок деп ойлойм.